Акыркы күндөрү чай ичип олтуруп китеп окууга ылайыкталган мындай дүкөндөрдүн ачылып жатышы кандай кубанычтуу. Бүгүн сиздер менен кыргыз адабияты басымдуулук кылган бул дүкөнгө чогуу саякатка чыкмакчыбыз. Акыркы учурда китеп окугандар сейрек болуп калганын жашыруу мүмкүн эмес. Аларды китеп окууга үндөө үчүн ар кыл нерселер ойлонулуп табылууда. Ал гана эмес, дасторкон үстүндө минтип китеп окуса да болот. Негизи мындай жерлер чет өлкөлөрдө кеңири жайылган. Ал эми Борбор калабызда жайгашкан бул китепкана кафесинен сиз кыргыз, орус, англис, кытай жана башка тилдерге которулган дүйнөлүк адабияттарды таба аласыз. Бул жакта бизде Кыргызстанда магазиндерибизге барганда китеп сатып алыш үчүн эле барабыз да. Бул жака келгенде уже китеп сатып алыш үчүн эмес, бул жака китеп окуш үчүн отуруп, чай ичиш үчүн, кофе ичиш үчүн жана канцелярлык товарларды койдук. Бул жакта китептердин басымдуу бөлүгү адабий чөйрөгө багытталган көбүнчө. Көбүнчө Кытай Эл Республикасынын адабий китептери, кыргыз мамлекетибиздеги жазуучуларыбыздын адабий китептери бар. Бул ошол багытта китептер. Кыргызстандан чыккан Чыгыш адабий искусствосы басма компаниясы бир жылдын ичинде 20 китепти кыргыз тилине которулду. Ошол китептерибиз бар. Башка кыргыз элинин залкар жазуучуларынын китептерин алып келип коюп атабыз. Негизги өзгөчөлүгүбүз ушунда. Балдар дүйнөсү өзүнчө сыйкырдуу. Алар үчүн дагы өтө кызыктуу китептер арбын. Эң жакшысы кыргыз тилине которулган жомоктор басымдуулук кылат. Ата-энелер үчүн жакшы шарт каралып, бул жерде балдары менен келип китеп окушат. Ата-энелер өзүнүн балдарын ээрчитип келип, бул жака келип китеп окуп, ошол башка бир элдин жомоктору менен таанышып кетсе болот. Мисалы айта кетсек, Кытай тилиндеги жаңы чыккан Царство китайский языка деген жакшы именно Кытай тилинде, орус тилинде жазылган. Кытай тилин үйрөнүп аткан кичинекей балдарга ылайыктуу китеп да. Негизинен биздеги жомоктор бардык окурмандарыбызга, жаш окурмандарыбызга ылайыкталган жакшы жомокторубуз бар. Дүйнөлүк деңгээлдеги жомоктор. Мындай шарттагы заманбап окуу үчүн жайлар көбөйсө, адамдардын китепке болгон кызыгуусу артаарына күмөнүбүз жок. Китеп жан дүйнө азыгы. Элнура Калыкова, Диас Сакинбаев, НТС, Тамшола.